Салам достор, менин атым Султан, келинчегим Барчын. Биз Кореянын Инчон деген шаарында турабыз. Биз ушул жерде жашап иштейбиз. Бүгүнкү видеону Кореядагы кыргыздардын жашоо турмушу жөнүндө айтып бермекчибиз. Биз Кореяда 1 жыл бери жашайбыз. 2 балабыз бар, 2 балабыз менен келгенбиз. Мен келгенден бери көбү менин инстаграмыма жазып сурашат, тааныш эместер, достор. Бизде кантип барсак болот, силер эмне жумушкасыңар, айлык кандай экен ал жакта? Эң негизги суроо бул кыргызстандыктарды кызыктырган, бул Кореяга кантип келсе болот. Кыргызстандыктар үчүн эң негизги визалардын бири бул E9 виза болуп эсептелет. Бул контракт менен келген ишкерлер. E9 визаны алып Кореяга келиш үчүн биринчи Кыргызстандагы Министерство трудага же Корея менен иштешкен агентстволорго кайрылышыңар керек. Ал жакта биринчи тил окусуңар, тил окуп, экзаменден өтүп, өзүнүн этаптары болот. Ошондон өтүп, контракт менен бир канча мөөнөткө келип иштеп кетсеңер болот. Дагы бир визанын түрү бул этникалык корейстер үчүн берилет. Ал H2 жана F4 деген визалар болуп эсептелет. Бул визаны алыш үчүн сиз этникалык кореец болушуңуз керек, же болбосо чоң энеңиз, чоң атаңыз, апаңыз, атаңыз этникалык кореец болсо, ошонун документтерин топтоп, өзүнүн перечень документтери бар, ошону топтоп посольствого кайрылып, ошол аркылуу келсеңер болот. Бул визанын жакшы жери бул рабочий виза болуп эсептелет. Кореяга келгениңизден кийин каалаган жумушка орношуп иштей берсеңиз болот. Биз Кореяга келгенге чейин Россияда 3 жыл жашап иштедик. Ошо Россиядан дагы мурда иштеп жүргөн коллегалар, көп эле ошо Россияда жашаган кыргыздар, иштеп жашаган кыргыздар сурашат да, бизде кантип кетсек болот, кандай жолдору бар деп. Эгер сизде Россиянын гражданы болсоңуз, сиз турист болуп, эч кандай виза ачпай эле келип кетсеңиз болот, бирок 3 айдан кийин чыгып кетишиңиз керек. 3 ай гана безвизовый жүрө аласыз, 3 айдан кийин чыгып кетиш керек. Мындай турист болуп келүү мүмкүнчүлүгү Россия менен Казакстанда бар. Анда жумуштар боюнча айта турган болсок, эгерде сиз E9 виза менен, контракт менен келип иштей турган болсоңуз, сиздин зарплатаңыз орто эсепте 1 миллион 700 миң вондон жогору болуп эсептелет. Анда күнүмдүк жумуштар бар, бул арбайт деп коет. Арбайтта жумуштардын айлык акылары эркектер үчүн күнүнө 8 сааттык жумушка орто эсеп менен 100 миң вон, аял кишилер үчүн орто эсеп менен 75 миң вондон жогору болот. Эгерде 8 сааттан жогору 11-12 саат иштей турган болсо, анда орто эсепте 150 миң вон тапса болот. Анда Барчын квартира жөнүндө бир аз айтып кет. Бир бөлмөлүү квартирага айына 300 миң вон и плюс 300 миң вон залог берет. Көбү Кореяга келерден мурун бул жерде тамак ашынан кыйналабыз, күрүч эле жейт экен го дейт экен да. Ошондой экен, чындап эле. Ооба, мен дагы башында ушинтип ойлонгон. Өзүм восточный, өзүбүздүн кухняны жакшы көргөнүм үчүн бул жака келип эми күрүч менен эле салаттарды жеп кандай кылам деп ойлонгон, чындыгында корккон. Бул жерде Өзбекстандын кухнясы аябай кенен тараптыр. Ошол эле плов, манты, самсы, тандырный самсыларды дагы бул жакта жеп, сагынганда жеп турабыз. Мындайча айтканда тамак аштан эч кандай кыйналбайбыз. Корейстердин бизге окшоп келип иштеп жашап аткан адамдарга мамилеси кандай экен? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кызык болсо керек. Бардыгына эле мындай бирдей мамиле кылат. Кайсы улуттан болбо, кайсы религиядан болбо, көп деле маани беришпейт. Эң негизгиси сен жумушуңду жакшы так аткарсаң болду. Анда Барчын, сен тил жөнүндө айтып берчи. Сен башында келгенде тил боюнча кандай кыйналдыңбы, кыйналбадыңбы? Тилден кыйынчылык болот. Мен өзүм айтып кетсем, биринчи келгенде кыйналасың, анан кийин барабы үйрөнүп кетет экенсиң. Өзүңдүн гана аракетиңе байланыштуу экен. Мен ушул визага тапшырып, Кыргызстанда күтүп жүргөндө, ошто корей тилин үйрөткөн курстарды издеп, Сиса деген окуу борбору бар экен.
ошол жер эмнегедир мага жакты. Окуткандары анан ошол жерде барып 1 ай окуп, 1 айдын ичинде алфавит үйрөндүм, анча мынча сөздөрдү үйрөндүм. Ошентип келдим, кыйынчылык болду. Бирок ошол үйрөнүп келгени мага чоң жардам болду да. Жок дегенде ошол атымды жаза алам, окуй алам. Кичине сөздөр түшүнөм. Менин атым, жашым ушунча да атың кийин деген суроолорго жооп бере алат болчумун. Анан келип иштеп, ушулардын арасында жүрүп, анан үйрөнүп келсин, практикада үйрөнүп келсин да. Ошондуктан Кыргызстандан бул жака келерде сөзсүз курстарга жазылып, курстарга барып, санаганды, алфавитти бир аз окуганды үйрөнүп алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы болот. Анда өзүбүздүн жумуш тууралуу айтып кетели. Барчың кайсыл жерде иштейт, мен кайсыл жерде иштейм. Сен башында кайсыл жерде иштедиң? Канча түрдүү иштерди кылып көрдүң? Мен биринчи келгенде көп эле жерде иштедим. Баарына эле окшоп. Завод, фабрикаларда арбайттарга чыгып жүрдүм. Иштерим мындай караганда Кореяда иш жеңил эмес. Азыркы убакта полфабрика чыгарган, тамак аш чыгарган заводдо иштейм. 8 сааттык жумуш күн, 5 күн иштейм, 2 күн дем алам. Мен деле ошол заводдордун биринде иштейм. Жумуштар аябай кызыктуу. Балдар менен келем деп пландап аткан болсоңуздар, садиктер жөнүндө бир аз барчын айтып берсин анда. Бул жерде ошол көптөн бери жашап отукташкан русскоязычный Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан келгендер көп экен. Ошон үчүн садиктер ачып коюптур, русскоязычный, корейский анан. Ошо биз балдар келип тилден кыйналып адаптацияланган чейин стресс болбосун деп русскоязычный садикке берели деп чечтик. Азыр барышат. Бир балага айына канча төлөйсүз? 370 000 вон төлөнөт бир балага. Эгерде экинчисине болсо, анда 45% тегерегинде скидка болот. Садикте балдарыбыз орусча окушат, анан кошумча корейче өтүшөт. Азыр бала ошондо орусча да жазат окуйт, корейче дагы жазат окуйт. Быйыл чоң балабыз мектепке барат. Корейский мектепке берели деп чечтик. Бул жерде окуу жылы биздегидей сентябрда эмес, мартта башталат экен. Азыр ошол даярданып жатабыз. Жалпысынан Кореяда жашап иштеген бизге жакты. Эң чоң плюстардын бири өтө коопсуз мамлекет экен. Экинчиден адамдарга ушул жакшы шарт түзөт экен. Корейцтердин культурасы жакты. Өтө сыйлык болушат. Эгерде дагы силерди кызыктырган суроолор болсо, комментарийге жазгыла. Биздин каналга катталгыла. Көрүшкөнчө. Кореяда 1 жылдан бери жашайбыз. 2 балабыз бар. 2 балабыз менен үй бүлөбүз менен көчүп келгенбиз. Бир портер жүк менен келгенбиз. Дагы Кореяны суу каптап турган үчүн бул жакта паромдор жазгыла, биздин каналга жазылгыла. Көрүшкөнчө. Салам. When the moment comes, you'll say I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I lived.